Bismillah, salatu vesselam ala Resulillah. Бүгінгі сабақта біз тәштиттүү тәнвинді оқуды үйренеміз. Тәштит деген өзі көрініп тұрғандай қырғызша ш тыбышына ұқсас. Ал эми тәнвин болса, эки фатханы қою менен болады. Фатхасы эки фатханы қою менен, мисалы бұл ан. Ал эми кәсрасы, кәсра тәнвин эки кәсраны қою менен. Ин биринчи и кәсра менен оқылса, экинчиси н менен оқылат, ачыктап айтканда тәнвин деп коебуз аны. Ин. Ал эми бұл болса ун деп оқуйбуз. Бұл ломма, андан куйрукчасы болса тәнвин, ачыктап айтканда н. Ун. Эми бұл тәштиттүү тәнвинге берилген мисалдар көбүрөөк болгон себептен бұл мисалдардын баарыны эки бетке бөлүп окуйбуз. Биринчи бетте мына буну биз роббан деп окуйбуз. Роббан. Бұл кашан ичиндеги болсо ошол роббан деген сөздүн ачыктап айтканда тәштиттин ичинде эки тыбыш бар экендигинин ачыктамасы. Роббан. Бұл болсо роббин. Кайра роббин. Бұл болсо роббун. Роббун. Кейинги катар ха фатхалуу, ба тәштиттүү жана үстүндө тәнвин. Хаббан. Хаббан. Көрүнүшүндө нун жок болгону менен бирок бул тәнвинди биз н менен окуйбуз. Тәштиттин үстүндөгү биринчи аракет бул фатха, ачыктап айтканда а. Үстүндөгү фатха, үстүндөгү аракет болсо бул тәнвин. Буну биз н менен окуйбуз. Ошондо хаббан. Хаббан деп окулат. Бул болсо баррон, жаррон, массан, каффан, акыркысы маннан. Кейинги катар ситтин, сиррин, хиллин, хиссин, иззин, жана акыркысы биррин. Кейинги бетке өтөбүз. Бул катарда биз тәштит менен биргеликте ломмалуу тәнвинди окуйбуз. Мынаке дуррун, зуллун, уммун, хуффун, буррун жана куллун. Кейинги катар мубияддон, мусваддин, мусфаррун, мухмаррон, мухдаррин. Акыркы катар мухтаззан, мухтаджин, муснаддун, муттаррин. Акыркы сөз мухтассун. Алла Таалам барыбызга бул тыбыштарды жеңил, оңой үйрөнүп, Куранды эң мыкты окуучулардан кылсын.